Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Мына биз бүгүнкү күндө ынтымактуулугубуз, биримдиктүүлүгүбүз күн санап күчкө толуп, мына ушундай бирибизге болгон сыйырматыбыз, жакшы көрүүбүз Кудайга шүгүр мындай бир кол сунуулар менен жүрүп келет. Мына ошонун ичинде азыр айтайын дегенибиз, алыскы Россиядан бизге ушул аманат катары жөнөтүшкөн мекендештерибиздин аманаттарын дарекет жеткизүү аракетинде биз бүгүн иштер жүргүзүп келебиз. Анан мына азыр дагы бул жерден бир жакшы кабар менен бөлүшөйүн деп турабыз. Мына алыскы Москвадан Урмат Байматова деген биздин эжекебиз бар. Ошол эжекебиз дагы Азия фондунун жетекчиси Урмат Байматова деген эжекебиз мына ушул мындай бир кичинекей бир кофе ичкенге жакшы бир кружкалар жөнөтүптүр. Бул кружкаларда биз ушул эжелерибизге берсек, ушуну бир үйдө кубаныч менен, сүйүнүч менен бир ысык чайын ичип отурсун деген үмүттө жөнөткөн Урмат эжеге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах сизден ыраазы болсун. Сиз бизди таанып, мынакей балам деп бизди эркелетип мындай эме жасайт, анткени фамилиябыз окшош болгондуктан көптөр сурайт. Ушу жакынарбы деп. Анан бул Урмат эже дайыма ушул Москвада чоң мечиттерди салдырып, көп адамдарга жакшылыгын тийгизип келаткан эжеке, сиздин аманатыңыз мына дарекет жеткизүү аракетинде бул жерден энелерге тапшырабыз. Кудай буйруса. Аллах сизден ыраазы болсун. Көп бизге дем күч берип келесиз. Мына бул болсо сүт, мына ушул кичинекей биздин эртеңки келечек муун болгон биздин кичинекей наристелерге, бөбөктайларга мына ушундай жакшы бир эмесин жөнөткөн, аманат кылып жөнөткөн биздин Москвадагы эжекебиз. Сиздин аманаттар мына ушул жерде турган энелерибиздин үйүндөгү уул балдарына мындай нерсени алып бериште бүгүн кыйынга туруп аткан учур. Муну баарыбызга маалым. Биздин Кыргызстаныбызда эми айрым учурларда ушундай нерсени алыш кыйын болуп турат. Анан мына ушуларды сиздерге тапшырып коелу. А сиздер болсо ошо алыстагы мындай эмени жөнөткөндөр батат тилейт эже, ошолорго туура кабыл алыңыздар. Бул реклама дагы эмес. Бул жөн гана биздин жүрөктөн чыккан гана ыраазычылык. Балким кимдир бирөө балалуу боло албай жүрүп, ушул эне батасын алып балалуу болгусу келип ушундай санагандар бар, үмүт тилек кылып. Кээ бирлер ден соолугунан жабык калып кол сунганы бар. Кээ бирлер атасы эрте өтүп кетип, апасына жакшылык кыла албай калып, ушундай энелерибизге жакшылык кылып апасына бир соо тилегендер бар. Мына ушундай учурда биз ортодо көбүрөөк болуу аракетиндебиз. Анан ушул жөнөткөндөргө бир өзүңүздөрдүн бата тилектериңизди берип койсоңуздар. Мейли ошо деги алыста ошо мигрант болуп жүргөндөргө баардыгыңарга Кудай Алла ыраазы болсун, ден соолук берсин. Ошо үй бүлө алыста жүрөсүңөр, ошо үй бүлө багабыз, бала чаканы багабыз деп ошо силерге рахмат айнанайдарым. Баардыгыңар ошо аман болгула, алыста жүргөндөр, өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун. Ошо жөнөтүп аткан немелериңерди албатабызга каалайындар. Алла ыраазы болсун. Не тилесеңер тилегиңер кабыл болсун. Өмүрүңөр узун болуп, ошо не тилесеңер тилегиңер кабыл болсун. Алла ыраазы болсун. Достор, ошо Урмат сага да рахмат каалайм. Ишиң илгери боло берсин. Ден соолукта болуп, ушу элдин батасын алып жүрөр каалайм. Ушу алыста жүргөндөр баардыгыңарга ушу ыраазыбыз. Мен балам ооруп атканда да салып атышты. Алла ыраазы болсун балам. Баардыгыңарга ыраазыбыз. Адүнө бүдүнө ыраазыбыз. Ишиңер илгери жүрө берсин каалайындар. Ден соолукта болгула. Элдин батасын алып жүрө берсин каалайм. Урмат эже, саламатсызбы? Биздин Кыргызстандан башка жакта иштеп атыптырсыз. Иштериңиз ийгиликтүү болсун. Салып аткан мечиттериңизге Алла ыраазы болсун. Жөнөтүп жаткан оокаттарыңыз биз алып атабыз. Тилеген тилектериңиз кабыл болсун. Мен өмүр бою ыраазымын. Ушундай жардам берип аткан биздин мигрант сиңдибиз болобу, эжебиз болобу, ошо мигрантта жашап, ошо Кыргызстанда жардам берип аткан биздин тууган туушкандарыбызга ушу аябай ыраазы, терең ыраазылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Ушу сиздердин салып аткан оокаттарыңыз түз эле дарегине жетип, мына биз да бир аздан болсо да жардамыңарды алып, силердин ден соолугуңарды биз да тилеп турабыз.
биринчиден ден соолук болсун, иштеп аткан иштериңерге ийгилик каалайм. Ушуну айтып кетейин. Алла ыраазы болсун. Өмүрүңөр узун болсун. Не тилесеңер тилегиңер кабыл болсун балам. Каякта жүрсөңөр да аман болгула. Алла ыраазы болсун каалайм. Мен да өзүмдүн ден соолугум кичине неме болуп начарлагандан ушул жерге келип чокто тургам. Ушу Азаматтын магазини бар эле, кичинекей эле. Бирок ушу кичинекей магазин эмне деген гана кыргыз элине жардам берген жок. Эмне деген жаны тынган жок. Суббота күнү ошол жерде очередь, ошол жерде эмне деген киши кийим алып кийген жокпуз. Ушу мындан 3 жыл мурунтан баштап эле кийим кечек алып ошол жерден ушундай подаркаларды алып турдук. Алла ыраазы болсун. Ошо ыраазылыгымды билдирем да ушу. Эже амал эмелерди үйдө отуруп алып эмес кофеден ичип отурасыздар. Жакшы эмелеге, мындай урмат эженин бул аманатана могул болсо кичинекей үйдө бөлүктөргө берип коесуздар, Кудай буйрса. Буну сизге дагы бирден берели да. Жарна? Берип коесуң. Урмат эже, чоң рахмат. Мына ушундай сүйүнүч кубаныч тартуулар ар бир мусулмандын негизги милдети. Бирибизге жарыгыбыз тийип, жакшылыгыбыз чачырап тургандыкчы. Бул өзү кайтар дүйнө, бирок кайсыл бир жолдор менен сизге жана ушул кылган жакшылыгыңызга жакшы бир жакшылык менен кайтарылып кетсин, мына бул эже келиңиздер. Анан могул сүттү жөнөткөн эжекебизге дагы, мына сүттү Кудай буйрса үйдөгү наристелери ушул эме менен азыктанып, эртең бүгүн кыйналып турган Кыргызстаныбызга чоң бир пайдасын тийгизген, жакшы бир бурулушту, жакшы бир өзгөрүүнү алып келген, жакшы бир наристелер чоңойсун өлкөбүз.